Саламатсыңар балдар. Бүгүн Калемко менен биологиянын элки экинчи сабагыбыз. Бүгүн тамак сиңирүү системасын баштайбыз. Кеттик, анан слайддарыбыз негизинен орус тилинде. Анан суроолоруңар болсо Telegram каналыбызга кайрылгыла. Сураныч Telegram каналга ошол суроолор менен, жакшы суроолор менен кайрылгыла. Тамак сиңирүү системасы. Тамак сиңирүү системасы дегенде эле эмне оюбузга келет? Ашказан оюбузга келет, тамак. Ошол ашказан менен эле тамак да негизинен. Тамакка болгон муктаждык. Тамакка болгон муктаждык. Биздин зарылчылыгыбыз, муктаждыгыбыз туурабы? Жаныбарлардын эмне тамакка болгон муктаждыгы. Мисалы, машинабызды мисал келтирели, унаабызды мисал келтирели. Уна машина жүрүш үчүн эмне бензинге, дизелге же соляркага куйсак анан жүрөт, туурабы? Ошондой эле адамдагы эмне кыймыл аракет активдүүлүгү үчүн тамакка муктаж, зарылчылык. Машинада ошол куюлган бензин менен машина кызып, иштеп, анан ашчасын түтүнүн жагындайлар менен сыртка чыгат. Ошондой эле биз дагы тамак ашты жеп, ошол жеген тамак ашыбыз клеткаларга барып, энергия болуп, биздин активдүүлүгүбүзгө жумшалып, ашыкчасы эмне дем алуу менен же болсо заара же заң менен сыртка чыгып кетет. Кеттик эми. Азыктандыруу процессинде тамак аш кабыл алынып, ажыратылып, сиңип кетет. Демек, азыктандыруу процессинде, тамак сиңирүү процессинде тамак аш кабыл алынып, тишибиз менен майдаланып, ашказанга барып, анан молекулаларга, өтө кичине майда микроскоптук бөлүктөргө бөлүнүп, кан менен клеткаларга барып, бизге мындай энергия болот. Жаныбарлар в целом животные делятся на 3 категории. Негизинен 3 категорияга бөлүнөт. Травоядныйлар, эмне? Чөп жөөчү жаныбарлар. Булар поедают растения и водоросли. Чөп жейт, анан өсүмдүктөр жешет жана балырларды жейт. Буларга эми бугу, аркар, кой, эчки, чөп жөөчү жаныбарлар кирет. Плодоядныйлар, эт жөөчү жаныбарлар. Животные едят других животных, башка жаныбарларды жейт. Буларга эми карышкыр, ушундай эт жөөчү жаныбарлар кирип калат. Всеядныйларга эмне? Травоядныйлар жеген да жейт, плотоядныйлар жеген да жейт. Мындай айтканда, өсүмдүктөр жейт, балырларды жана эт дагы жей берет. Буга эми адам кирип калат. Негизинен 3 категория бар экен. Бул 3 категория сомодо дагы, олимпиадада дагы өтө маанилүү, билип алгыла. Жаныбардын диетасы деген тамактануусу. Химиялык энергияны, органикалык молекулаларды жана керектүү азыктарды камсыз кылышы керек. Демек, биздин тамактануубуз, тамак жеүүбүз, күнүмдүк рационубуз эмне? Же болсо жаныбарлардын рациону энергияны, органикалык молекулаларды дегенде, мисалы, витамин, аминокислота, белоктордун керектүү май, ошолордун эмне? Биз камсыз кылыш керек экен. Эгер диетада, тамактануубузда кандайдыр бир витаминдер жетишпестик болсо, же бир кайсы бир майдын түрлөрү, же бир аминокислоталардын түрлөрү жетишпесе, эмне бир кандайдыр бир көйгөйлөргө, ооруларга алып келүүсү мүмкүн. Демек, тамактанууга маани бериш керек, жаныбарлардагы, адамдагы. Рацион животного обеспечивает химическую энергию, которая превращается в АТФ и поддерживает процессы организма. Жаныбардын рациону энергия менен камсыздайт бизди. Ошол жеген тамагыбыз АТФ болуп, АТФ бул эмне? Энергиянын бирдиги деп койсок болот, биздегичи. АТФ жеген тамагыбыз АТФга айланып, биздин активдүүлүгүбүзгө ток сымалындай энергия болуп берет. Биздин активдүүлүгүбүзгө жооп берет. Анан жаныбарларга органикалык углерод жана органикалык азот керек экен. Органикалык дегенде бир тамак аркылуу алышыбыз керек буларды. Анан ошол жеген тамагыбыз менен эмне? Органикалык молекулалар ичибизде, организмибизде жасалат. Жасалуусу үчүн, органикалык молекулалар жасалуусу үчүн органикалык углероддор жана органикалык азоттор керек экен. Мисалы, өсүү процессинде эмне? Сөөктөрүбүз чоңоюш керек, булчуңдарыбыз чоңоюш керек, узарыш керек. Ошолор үчүн эмне? Органикалык углерод жана органикалык азоттор керек экен. Анан незаменимые питательные вещества дейт. Незаменимый. Башкалар менен алмаштыра албайбыз. Незаменимый питательный веществолор бар. Англисче essential деп коет.
Витаминдер деле булар дагы витаминдер дагы окуат, башкалар менен алмаштыра албайбыз да. Незаменимый аминокислоталар деп коет негизинен. Анан майлар дагы бар. Необходимы клеткам и должны быть получение из пищевых источников. Биздин клеткабызга, организмибизге керек, анан биз тамактануубуз менен буларды алышыбыз керек. Эгер бир жаныбар ушул заттарды тамактануубуз аркылуу, тамак аркылуу албаса, бул не бир көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн да. Мисалы, витаминдерди албасак, ар кандай бир бою кыскарып же бир көйгөйлөр, оорулар пайда болушу мүмкүн, алсыроо мындай. Же кээ бир аминокислоталар, майлардын түрлөрү, булар биз үчүн керек экен. Муну биздин организмибиз эмне жасай албайт. Незаменимыйларды биздин организмибиз жасай албайт. Аны сөзсүз эмне сырттан тамак аркылуу алуубуз керек. Незаменимые питательные вещества, essential nutrients. Кеттик, ушулар баштадык. Незаменимый тамак аш заттары. Существует 4 класса незаменимых питательных веществ. Негизинен 4 түрү бар экен, 4 классы бар экен. Биринчиси незаменимый аминокислоты, незаменимый аминокислоталар, незаменимый жирный кислоталар, май кислоталары, витаминдер, анан минералдар. Биз мисалы организм жасай албай сөзсүз алышыбыз керек дегенде эмнени? Витаминдерди эле түшүнөбүз, андай эмес. Витаминдердин да витамин плюс белоктордун. Белоктор аминокислоталардан турат. Аминокислоталардын дагы биз организм синтездей албай турган, сөзсүз сырттан ала турган бир түрлөрү болот. Анан майлардын дагы сөзсүз сырттан алынуусу керек болгон түрлөрү болот. Анан минералдар, сөзсүз бир минералдарды сырттан алышыбыз керек, ушулар дагы жеген тамагыбызда болуш керек, маани бериш керек, Кеттик. Незаменимые аминокислоты. Незаменимый аминокислоталар. Аминокислоталар бириге отуруп, белокторду түзөт. Белоктор кайсылар окулат эми? Протеин, белок деп угуп жүрөбүз, Животным требуется 20 аминокислот, они могут синтезировать около половины молекул в своем рационе, дейт. Жаныбарларга негизинен 20 аминокислота керек. Ошол 20 аминокислотанын жарымын биздин организмибиз өзү, жаныбарлар өзү синтездей алат экен, жасай алат өзү организмчи. Ал эми да калган 10-ун сырттан сөзсүз алуубуз керек. Бул эгер алынбаса бир кандайдыр бир көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн, Организм жасай албайт. Экинчи, остальные аминокислоты, незаменимые аминокислоты, должны быть получены с пищевой предварительно собранном виде. Тамак аркылуу незаменимый аминокислоталар тамак аркылуу алынуусу керек экен сөзсүз. Диета, обеспечивающая недостаточное количество незаменимых аминокислот, называют недоедание, название дефицитом белка. Эгер биз тамактануубузда ошол аминокислоталардын, незаменимый аминокислоталардын толук түрүн ала албасак, кандайдыр бир ооруларга же бир көйгөйлөргө алып келип, же болбосо белоктун дефицитине, азыгына алып келиши мүмкүн экен, Мясо, яйца и сыр дейт, Эт, жумуртка жана сыр бардык незаменимый аминокислоталарды өздөрүнө камтыйт экен. Демек, адамдын рационунда ушул үчөө сөзсүз болуусу керек да. Эгер бирөөсү аз болуп калса, кандайдыр бир толук кылууга аракет кылыш керек экен, Эт, жумуртка жана сырды. Таким образом, являются полноценными белками дейт, Ушуларды алсак, баарын алат экенбиз да, мындай айтканда белоктордунчу, аминокислоталардын. Большинство растительных белков не имеет полного аминокислотного состава, дейт, Көптөгөн өсүмдүктөрдүн белоктору аминокислоталардын баардык составын өзүнө албайт, дейт. Людям, которые едят только растительные белки, необходимо употреблять определенные комбинации растений, дейт. Кээ бир адамдар бир гана жаныбарлардын эттерин, жаныбардан болгон нерселерди жебейт, Мисалы, вегетарианецтер, ошолор өсүмдүктөрдүн кайсыл түрүн жеш керек, сөзсүз билип алыш керек. Себеби буларда көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн да, жаныбарлардын келген этти, сүттү, жаныбарлардан жасалган тамактарды жешпесе.
бардык незаменимый аминокислоталарды алуу үчүн булар кайсыл өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жеш керек, ошону сөзсүз билип алыш керек. Вегетарианец деп коет го, угуп жүрөбүз, а. У некоторых животных есть приспособления, которые помогают им в периоды, когда их телу требуется огромное количество. Кээ бир жаныбарларда ушундай бир приспособление, көндүмдөр бар экен, кандайдыр бир учурларда, мезгилдерде же периоддордо көптөгөн белокторду өзүнө алып ала турган көндүмдөрү бар экен. Ушундай жардам бере турган. Кеттик, азыр буюрса көрөбүз. Незаменимый аминокислоты из вегетарианской диеты дейт. Вегетариандардын тамактануусундагы негизги мындай незаменимый аминокислоталар. Бу жерде 8 бар экен: метионин, валин, трианин, фенилаланин, лецин, изолетин, триптофан, лизин. Булар болуусу керек. Ушуларды кайсынан алат экен? Жүгөрү, кукуруза и другие зерновые, дана өсүмдүктөр башка. И фасоль пайдалуу экен, сөзсүз рационго кошуубуз керек. Фасоль и другие бобовые дейт, бобовыйлар. Жүгөрү, дана өсүмдүктөрү, фасоль, другие бобовыйларды рационго кошуубуз керек. Вегетарианецтер сөзсүз буларга керек. Незаменимые жирные кислоты дейт. Май кислоталары. Мисалы, май жебесек, май кислоталарында кээ бирлерин сөзсүз алуубуз керек. Мисалы, балыкты жегиле дейт го, доктурлар, врачтар сунушташат го. Ошондой эле майдын дагы ичинде, балыктын дагы ичинде, балыктын майы дагы пайдалуу. Незаменимый жирные кислоталар карайык. Животные могут синтезировать большую часть необходимых им жирных кислот дейт. Адам, жаныбарлар негизинен керек болгон, биздин организмге керек да майчы. Май керек болгон майлардын көпчүлүгүн жаныбардын денеси өзү синтездей алат, жасай алат дейт да. Бирок кээ бирлери бар экен, незаменимый, сөзсүз сырттан алына турган, тамак аш менен алына турган. Незаменимые жирные кислоты — это определенные ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы получаться в пище дейт. Ненасыщенный дейт. Ненасыщенный дегендер каныкпаган болуп калат, кыргызча. Жирный кислоталар бар экен, оларды сөзсүз сырттан алуубуз керек. Ненасыщенный дегенде анан эмнени түшүнөбүз? Булар суюгураак, суюк болот көбүнчө. Ненасыщенныйлар суюк майлар болот, катуу эмес. Дефицитом жирных кислот встречается редко дейт. Май жетишпеген немелер, май жетишпегенден бир көгүйлөрдүн жаралуусу өтө сейрек кездешет, аз кездешет дейт. Витаминдер. Демек ошондо жирный кислоталар алыш үчүн дагы бирок аз кездешет экен, бирок буга дагы маани берүүбүз керек. Майдын ичинде дагы керек болгон, организмге керек болгон, организм өзү жасай албай тургандар бар экен. Майды дагы рационубузда, тамак жеүүбүздө маани беришибиз керек экен майга дагы. Витамины. Витамины — это органические молекулы, которые необходимы в рационе в небольших количествах. Многие витамины действуют как коферменты. Витаминдер — булар органикалык молекулалар. Биздин тамак рационубузга, тамак жеүүбүзгө, диетабызга керек болгон органикалык молекулалар. Витамин деген эмнени түшүнөбүз? Булар органикалык молекулалар, кандайдыр бир молекулалардын кошулуусунан турган бир органикалык молекулалар. Булар, мисалы, биз үйдө элестетели, үйдө телефон менен бир кандайдыр бир звонок аткарабыз, туурабы? Ашканада тефал менен чай кайнатып же бычак менен бир нерселер кесилүүсү мүмкүн. Ошондой эле биздин жеген тамагыбыз ичибизде майдаланыш керек, ичибизде клеткаларда дагы бир кандайдыр бир жумуштар аткарылыш керек. Ошол аткарып аткандар көбүнчө ферменттер болот да. Ошол ферменттердин иштөөсү үчүн кандай бычак дейли, мисалы тефал ошондойлордун иштөөсү үчүн же телефон ошолордун иштөөсү үчүн ферменттердин иштөөсү үчүн витаминдер керек. Демек, витаминдер болбосо процесстер мындай токтоп калуусу мүмкүн экен. Витаминдер действуют как коферменты. Ферменттерге жардам берип иштейт да көбүнчөчү булар. Витаминдердин ордун түшүндүкпү демек? Ичибиздеги
ферменттерге улар жардам берет да, ферменттердин иштөөсү үчүн. Bir ашканада же үйдө bir эмне тифал, бычак, андай идиш аяк сыяктуу ушул нерселер бар, ошолордун иштөөсү үчүн булар эмне жардам берет. Биздин организмибизде дагы ферменттердин иштөөсүнө жардам берет. Выявлено дейт 13 витаминов, 13 витамин бар экен негизинен. Жануар адамга керек болгон негизинен 13 витамин бар экен. Витамины делятся на две категории дейт. Витаминдер дагы экиге бөлүнөт. Жирорастворимый, анан водорастворимый. Сууда эрүүчүлөр, анан майда эрүүчүлөр. Майда эрүүчүлөр болуп экиге бөлүнөт. Витаминдердин биологиялык ролу. Витаминдер коферментный дейт. Ферменттерге жардам берип иштей турган ролу. Мисалы витамин ПП, противопеларгический, входит в состав кофермент нат дейт. Кофермент наттын курамына кирет экен. А витамин В2, рибофлавин, в состав кофермент нафат. Эми булар эмне ферменттерге жардам бере турган. Эми является, демек, муну түшүнөлү. Кийинчерээк дагы эгер коферменттерди өтүп калсак келебиз го. Коферментная функция дегенде булар ферменттерге жардам беришет деп түшүнөбүз. Витаминдер демек ферменттердин иштөөсүнө жардам берет. Является аллостерическими активаторами дейт. Кээ бир ферменттерди активдүү кылып турат булар. Некоторые витамины входят в состав полисложных белков. Кээ бир витаминдер өтө татаал белоктордун составына, курамына кирет дейт. Мисалы витамин А, антиксерофтальмический, входит в состав родопсина сетчатки дейт. Мисалы, кээ бирлери өтө татаал белоктордун курамына кирет экен. Витамин А эмне? Биздин сетчаткабызда, көзүбүздүн ичиндеги родопсиндин курамына кирет экен. Демек, витамин А жетишпесе көздө көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ушуну көрүңөрбү? Витамин жетишпесе бир көйгөйлөр болушу мүмкүн. Витамин А эмне? Көзгө керек экен. Чоттоп алабыз. Антирадикальный, антиоксидантный дейт. Денебиздин денебиздеги мындай кышкылдануу болуп калса керек, кыргызчача ошолордун алдын алат. Витамины блокируют свободные радикалы дейт. Эркин радикалдарды, мындай клеткага зыян бере турган мындай радикалды, клеткалар бузуп таштай турган бир радикалдардын иштөөсүн токтотот да буларчы. Антиоксидантная функция дегенде клетканын мындай нерселерин бузуп таштай турган радикалдарды эмне токтотот. Демек, антиоксидантная функция десе, ушуну түшүнөбүз. Радикалы кислорода дейт, кышкылтектин бир радикалдарын токтотот экен. Данная функция наиболее характерна для витаминов Е, А, С. Демек, витамин Е, А, С эмне антиоксиданттык функцияны аткарат, кызматты аткарат. Обмен витаминов. Витаминдердин алмашуусу, высасывание дейт, сиңирип алуу. Для некоторых витаминов имеются специальные белки-переносчики в высасывании. Всасывание жирорастворимых витаминов принимает участие желчный кислотный. Мисалы, витаминдердин сиңирилиши үчүн белок переносчиктер, ошолор ташый турган бир белоктор керек болот экен, кээ бир витаминдерчи. Мисалы, ашказаныбызга май менен аралашкан, майда эрий турган, майда жүргөн, майдын ичинде жүргөн витаминдер сиңирилүүсү үчүн эмне? Желчный кислота, биздин өтүбүздөн чыккан ошол кислота аралашат экен. Аралашпаса, демек ошол витамин эмне сиңирилиши болбой калышы мүмкүн. Экинчи, транспорт витаминов, витаминдердин сиңирилиши үчүн кээ бир заттар керек экен дедик, биринчисинде. Мисалы, желчь кислотасы дедик, өтүбүздөн чыккан. Эми экинчи, транспорт, ошолордун жылуусу, транспорт үчүн витаминдердин жылуусу эмне болуш керек? Для жирорастворимых витаминов необходимы транспортные белки. Например, ретинол связывающий белок для витамина А. Кээ бир витаминдердин майда эриген витаминдердин жылуусу үчүн эмне бир заттар керек экен, мисалы ретинол связывающий белок витамин Анын транспорту үчүн керек. Демек өздөрү эле жүрө албайт экен, буларды
алынгандан кийин организмде дагы транспорт кылып белгилүү бир жерине кандайдыр бир ташыган переносчиктер жеткирүүсү керек экен. В тканях витамины встраиваются в состав коферментов. Биздин клеткаларыбызда, ткандарыбызда булардын эмне коферменттик функцияны аткарат, эмне белокторго и ферменттерге жардам берет дедик. Инактивация витаминов происходит в печени. Витаминдердин иштөөсүн токтоп калышы, жок кылуу же болбосо инактивациясы боордо болот экен. Витаминдердин бөлүнгөндөн кийин, витаминдер эми ажырап кетти да. Ажырап кеткенден кийин биздин бөйрөгүбүз аркылуу, бөйрөк эмне канды тазалап турат, бөйрөгүбүз аркылуу сыртка чыгарылат экен. По их концентрации в моче судят об обмене витаминов в организме. Демек, заарага карап, сыртка чыккан суюк заарага карап, витаминдердин заарандагы ошол заттарга карап диагноз койсо болот экен. Доктурканага барсак да диагноз коет го. Значит, ошол заарада эмне витаминдердин кандайдыр бир бөлүнгөндөрү сыртка чыгып турат экен да. Ошого карап анан врачтар диагноз коет экен да. Кээ бир жерлерде, доктурканалардачы. Витаминдердин алмашуусун же аз болуп атабы, организмде же көп болуп атабы. Демек, ошо заара менен чыккан витаминдерге карап билип алса болот окшойт. В обмене витаминов возможны нарушения дейт. Витаминдердин алынуусу, чыгарылуусу, ошол витаминдердин алмашуусунда биздин организмибиздечи эмне бир нарушениялар, бузулуулар болушу мүмкүн экен да. Авитаминозу дейт. Авитаминоз. Патологический бир ткандын же бир нерсенин функциясынын кызматынын бузулган убагы дейт. Патологическое состояние, развивающееся при отсутствии витаминов в пище и при нарушении их усвоения и обменных превращений дейт. Авитаминоз, демек, витамин жок болуп, кандайдыр бир тканыбыздын же бир органыбыздын жакшы иштебей башташы экен. Тамак менен жакшы витамин ала албай, ткан же бир жерибиз жакшы көйгөй пайда болду. Ушул экен да витаминоз. Же болбосо жеген витаминибизди сиңире албай атабыз, баягындай ташый турган немелер жок. Ушундай проблема чыгып калат экен. Ушуларды эми авитаминоз дейт экенбиз да. Же алган нерсебизди сиңире албай атабыз. Демек, 3-4 түрү бар экен. Авитаминоз дегенде эмнени түшүнөбүз? Витамин жетишпей бир тканыбыз эмне жакшы иштебей атат, бир жери көйгөй болуп атат, же көзүбүз мисалы жакшы көрбөй дегендей. Же ошол витамин алынып жакшы сиңирилбей атат, ашказанда. Кээ бирлерде болушу мүмкүн ошондой проблема. Же сиңирилгенден кийин каныбызда же бир жерде жакшы эмне ташылбай атат, Ушулардын авитаминоз дейт экенбиз, Бардыгы витамин жетишпестиги болуп калат да, акыркы жыйынтыгы. Экинчиси гипервитаминозы. Гипер деген күчөтүү, гипер көп дегендей баягындай. Бийик, чоңураак мындай. Ушуну түшүнүңүз, көп, бийик, чоңураак. Гипер өтө витаминоз. Витамин өтө эле жетишпестиги дегендей да. Патологические состояния вследствие избыточного поступления в организм. Гипервитаминоз жетишпестик эмес, эмне витамин өтө көп болуп кетүүсү экен, организмибизде, кечиресиңер. Витамин организмге өтө көп келди. Ошону гипервитаминоз дейт экенбиз. Жетишпей калса авитаминоз, өтө көп келсе гипервитаминоз. Анан гиповитаминоз, патологическое состояние. Бул эми витаминдин демек аз келүүсү. Витаминди же сиңире албай атабыз. Витамин аз болсо гиповитаминоз, көп болуп кетсе гипер, жетишпесе авитаминоз дейбиз. Различают экзогенные и эндогенные причины гиповитаминозов. Экзогенные элементарные гиповитаминозы лечат путем назначения витаминов препаратов богатых. Экзогенные, эндогендик
себептери болушу мүмкүн экен. Гиповитаминозунчу, витаминдин аз келүүсүнчү. Экзогендик бул алиментарный деген эми ашказан менен, чучуктарыбыз менен витаминди жакшы ала албай атабыз да. Кандайдыр бир препараттар менен же бир заттар менен ушуну дарыласа болот экен да, ошол витамин өтө көп болгон заттарды жеп ушуну дарыласа болот экен да, экзогенныйдычы. Экзогенный эгер витамин жетишпей атса. А эндогенный витамин жетишпей атса, бул эми жетишпесе, демек көйгөй каякта болот? Нарушение высасывания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта дейт да. Демек ашказан чучуктарыбыздагы сиңирүү процесси уже бузулган убакта эндогенный болот экен, себеп болот экен. Же болсо боорубуз бир жакшы иштебей атса, баягындай желчь чыгара албай атса өтүүбүздөн, баягындай желчевыводящих путей дейт, ошолор жакшы иштебей атса, дискобактериоз болсо же гельминтоз кандайдыр бир неме болсо, гельминттер болсо, курттар деген. Эндогенный гиповитаминоз лечат путем инъекций витаминов дейт да. Эндогендик себеп менен эгер витамин жетишпей атса, витаминдерди инъекция менен, витаминдерди алуу менен, укол менен, ошолор менен алуу менен дарылайт экен. Демек, экзогендик витамин жетишпесе, витаминдерди жеп, кандайдыр витаминдер көп болгон нерселерди жейт экенбиз, ошону дарылайт экен. Эндогендик дарылар себептер болсо эмне? Витаминди укол менен же бир нерсе менен алат экенбиз. В детском возрасте могут встречаться особые витаминорезистентные состояния, при которых нарушено включение витаминов в состав коферментов. Эти состояния корректируют назначением готовых коферментных форм витаминов. Жаш убакта өзгөчө бир түрлөрү кездешүүсү мүмкүн экен, анча деле аз дагы келсек керек. Витаминдин түрлөрү. Жирорасваримый витаминдер, могу жерде карагыла. Витаминдер керек болот да. Жыртыда да керек болуп калса керек, жашообузда деле керек болуп калат да. Анан олимпиадаларда катышат турган окуучулар витаминдерди жатташка аракет кылгыла. Жирорасваримыйлар 4 түрү бар мына жердечи. А, Д, Е, К. Жатташ, мисалы, олимпиадада, биологияда көптөн нерселерчи. Жатташ кыйын болушу мүмкүн, ошон үчүн бир оңой өзүңөргө түр кылып жаттап алышка аракет кылгыла. Мисалы, А, Д, Е, К, адек деп жаттап алсаңар болот. Же Кеда деп жаттап алсаңар болот. Эсиңерде калууга оңой да. Болсо биологияда өтө көп нерселер да башыңар айланып кетүүсү мүмкүн. Адек деп жаттап алсаңар, А, Д, Е, К деп. Аны ретинол деп коет экен. А тамак ашууда алынуусу керек. Эгер витамин А кызматы, основной источник дейт, боордо болушу мүмкүн экен, ошону карап чыгасыңар өзүңөр. Эгер витамин Аны алышыбыз керек, анан витамин А биздин көзүбүздүн көрүүсү үчүн керек, анан кийин эмне өсүү үчүн керек экен. Эгер витамин А жетишпесе эмне? Бир көздүн көрүүсүндө проблема болуусу мүмкүн экен. Анан кийин пищу, в результате кислород может производиться слепота дейт. Көз көрүүсүнө проблема келиши мүмкүн экен. Баарын жаттап чыгыш көп убакыт алышы мүмкүн. Силер негизги нерселерине маани бергиле. Витамин А боордагы, печень, молочный продуктларда, морковь, сабизде, шпинат, крест салаттарда бар экен. Анан функциясы эмне? Биздин көздүн көрүүсүнө жардам берет, ферменттердин иштебесине же болсо. Андан кийин жетишпесе эмне болот? Курение слепота деп коет. Андай көздүн көрүүсүнө алып келүүсү мүмкүн. Курение слепота түрлөрүнө силер көздүн көрүүсүнө начарлатуусу мүмкүн деп эле жаттасаңар болот. Д, витамин Д, экинчи витамин Д. Эмне бул витамин Д дегенде эле бойду элестетебиз, өсүү үчүн керек деп. Бул эле яичный желтокто, тукумдун, жумуртканын сарысында. Боордо жир из печени дейт, трески и палтуса дейт. Печеньдин баягындай майында дейт, маргаринде, сүттө.
Анан кийин витамин D эмне образуется в коже при воздействии солнечного света на липиды дейт. Күнгө топтонганыбызда күндүн денеге тийүүсүнүн натыйжасында дагы эмне пайда болушу мүмкүн экен, демек. Бул эмне кальцийдин сиңирилүүсүнө, биз жеген тамагыбыз сиңирилиши керек да, сиңирилүүсүнө жардам берет экен. Анан кийин необходимо для образования костей и зубов дейт. Сөөктөрдүн өсүүсүнө, анан кийин тишке керек болот экен. Фосфор демек, фосфор менен кальцийдин сиңирилүүсүнө жардам берет. Сөөктөрдүн, анан зуб тиштерге керек, сөөктөрдүн өсүүсүнө, тиштердин дагы өсүүсүнө, пайдаланууна керек. Эгер витамин D жетишпесе, рахит болушу мүмкүн, сөөктөрдө мындай көйгөй болушу мүмкүн, рахит деп коет ошону. Остеомаляция дейт. Ушул бир экөөсүн жаттап койгула, баардыгын жаттап жазып чыгышыңа кереги жок. Витамин E. Зародыши пшеницы дейт, Будайдын немесинде болуп калат, ржаная мука, печень, бул дагы боордо, зеленый жашыл өсүмдүктөрдө дейт. Витамин А бая эле айттык эмне, бул антиоксиданттык функциясы бар экен. Клеткаларды буза турган бир кычкылтектин же бир нерселердин заттардан болгон радикалдарды эмне жок кылат экен, токтотот экен, антиоксиданттык функциясы бар. Андан кийин крысный зацветок может вызвать бесплодие. Крысаларда дейт, чычкандарда бесплодие, тукумсуздук калып кетиши мүмкүн экен, жетишпестигичи. Наблюдается атрофия мышц, булчуңдардын кичинекей атрофия бузулуусуна же кандын азаюусуна алып келиши мүмкүн экен, витамин E жетишпесечи. Функция у человека неизвестна. Витамин аныкы толук аныктала элек дегендей. Витамин К. Шпинатта, капустада, анан кийин синтезируется микрофлора кишейника дейт. Демек биздин ичегибиздеги бир бактериялардын жардамы менен дагы эмне? Көбүнчө каерде? Жоон ичегибизде, ошол жерде бактериялардын жардамы менен витамин К не жасалат экен. Участвует на конечной стадии синтеза протромбина в печени дейт. Печендеги протромбин жасалышына катышат экен. Анан кийин кан акканда бул витамин К керек болот экен. Витамин К жетишпесе, значит кан агуу, кан токтобой калышы мүмкүн экен. Витамин К кан агууга керек. При небольшой недостаточке замедляется свертывание крови дейт. Эгер витамин К жакшы жетишпей атса, кан аккандан кийин токтобой калышы мүмкүн экен, ошол көйгөй болушу мүмкүн экен. При больном дефиците кровь совсем не свертывается дейт. Өтө эле жетишпей калса, эгер витамин К кан агуудагы, кан токтоодогу проблемаларга кан агып, кан токтобой калышы мүмкүн экен. Водорастворимый витаминдер. Кан суу менен аралашкан витаминдер. Булар B1, B6, B5, B3, M дейт, N, С, аскорбиновая кислота. Буларды дагы жаттап коюш керек. B1 тиамин дейт. Өзүңөр ар бирин карап чыккыла эми. B1 тиамин зародыш пшеницы дейт, пшеницанын зародушунда участвует ферменттерге жардам берет экен. Эгер B1 жетишпесе, бери эмне оорусу пайда болушу мүмкүн экен. Поражение нервной системы. Бери-бериде эмне нерв системасы, ойлонуубуз демек, нерв системасы бир сезүүгө көйгөй болушу мүмкүн экен. B1 жетишпесе, булчуңдар алсызыраак болушу мүмкүн экен. Возможно, паралич дейт, сердечная недостаточность, жүрөктүн жакшы тебөсү. B6 жетишпесе, B6да кайсы? Жумурткада, боордо, бөйрөктө, ошолордо болушу мүмкүн экен. Жаныбарлардан келген заттарда да эми. Бул дагы немелерге, ферменттерге жардам берет окшойт. Эгер жетишпесе, депрессия, дүйлүгүчтүүлүк болушу мүмкүн экен. Анемия, кан жетишпей, кан азаюу, диарея, дерматит болушу мүмкүн экен. B6 широко распространен во всех пищевых продуктах дейт. Входит в состав кофермента А дейт. B5 эмне? Кофермента Анын составына кирет экен. Булар көп деле маанилүү эмес. Эмнеден алынат, анан жетишпесе эмне болот? Нарушение нервно-мышечной координации дейт.
булчуң менен мышцасынын координациясында көйгөйлөр болушу мүмкүн. Утомляемость дейт, чарчоо болушу мүмкүн, булчуңдардын чарчоосу болушу мүмкүн. Быыч андан кийин бул этте хлеб грубого помола дейт, же бир эмне нанда болушу мүмкүн экен. Эгер жетишпесе пелагра оорусу болушу мүмкүн экен. М же Б фолиевая кислота же B12 фолиевая кислота дейт, печень белая. Булар жетишпесе анемия болушу мүмкүн экен. B12 жетишпесе пернисиозная анемия болушу мүмкүн экен. Биотин Н деп коет, биотин жетишпесе эмне? Дерматит. Булар жатталган. Минералдар. Минералы это простые неорганические питательные вещества, которые обычно требуются в небольших количествах. Минералдар жөнөкөй неорганикалык заттар экен, тамак аш заттар экен, которые обычно требуются в небольших количествах. Өтө аз концентрацияда керек болот экен. Минералдар көптөгөн эмне функцияларды аткарат экен. Ферменттердин иштөөсүнө дагы жардам берет экен. Минералдар железо дейт, цинк, темир, цинк, булардын кандай функциялары бар? Суу менен дагы минералдарды алабыз, Железо, темир составной части гемоглобин. Демек, темир жетишпесе кан азайуу пайда болушу мүмкүн экен, себеби бул гемоглобинге керек темир. Влиять на процесс кроветворения и тканевого дыхания дейт. Буларга керек экен. Нормализирует работу мышечной нервной системы. Темир эмне нерв системабыздын булчуңдарыбыздын эмне иштөөсүн нормалдаштырат экен. Парацисин слабость утомленность, чарчаңдыклардын алдын алуусу мүмкүн экен. Эгер темир жетишпесе кан азайуу. Темир жетишпесе эмне кан азайуу. Бул көп кездешет, Кыргызстаныбызда деле пайда болушу мүмкүн экен. Говяжья печень дейт, говядина дейт. Продукттар каяктан алсак болот? Койдун этинен келген эмне? Боордо, этте, ушулардан алсак болот экен. Цинк помогает вырабатывать инсулин дейт, инсулиндин жасалышына же чыгуусуна жардам берет экен. Синтездерге жардам берет экен. Иммунитетке дем берет, күч берет экен. Увеличивает сопротивление инфекцияларга каршы турууга жардам берет экен. Задержка эмнеге алып келиши мүмкүн? Дерматитке, иммунитеттин азаюусуна алып келиши мүмкүн. Демек, иммунитет көтөрүшүнө цинк керек экен. Катуу сырда, этте, ушуларда бар экен. Мед, мед каякта участвует в синтезе красных кровяных телец дейт, кан клеткаларына синтезине жардам берет экен. Способствует правильно усвоение железа дейт, темирдин туура алуусуна жардам берет дейт. Анемия. Жетишпесе анемияга алып келиши мүмкүн экен. Температуранын азаюусуна же болбосо организмибиздин уздагыраак болуп калабы экен. Ушундай мед жетишпесе көйгөйлөр болушу мүмкүн. Нарушение пигментации волос и кожи дейт. Чачтардын, терибиздин пигментациясыны бузулушу мүмкүн экен, мед жетишпесе. Бул эмнелерде бар? Дагы башкалары. Орех, жаңгакта, крески дейт, ушуларда. Деңиз тамактарында, бөйрөк, боордо. Боор көп кездешет, боор деген жатталган. Куриное мясо дейт. Тоок этинде, какао, бобовыйларда. Андан кийин кобальт активирует ряд ферментов, башка ферменттердин активациясына жардам берет, усиливает производство белков, белоктордун пайда болуусуна, жасалуусуна жардам күчөтөт экен. Участвует в выработке витамина B12, в образовании инсулиндин пайда болуусуна, жасалуусуна жардам берет. B12 дейт. Кобальт жетишпесе дефицит витамина B12. B12 жетишпей калышы мүмкүн, ушулар. Эгер бул жетишпесе, же бир элемент жетишпесе, что ведет за собой нарушение обмена веществ. Батаңылашына көйгөй болушу мүмкүн экен. Моллюскаларда, балыкта, этте, сүттө, свеклада, горохто, земляника, клубникаларда бар экен. Марганец дейт. Участвует в окислительных процессах обмена жирных кислот дейт. Марганец. Кычкылдануу окислительный процесстерге
зат алмашу май кислоталарынын алмашуусуна жардам берет экен, катышат экен. Контролирует уровень холестерина. Холестериндин даражасын белгилүү чекте сактап турууну контролдойт экен. Эгер жетишпесе, бул организм жетишпесе, нарушение холестерина, холестерин обмени зат алмашуусу бузулушу мүмкүн экен. Атеросклероз сосудов. Кан тамырларынын бүтөлүп же болбосо мындай атеросклероз болуусуна алып келиши мүмкүн экен, организм жетишпесе. Кан тамырларда жакшы кан кетпей, кысылып калуусуна. Эми бул зерновый бобовыйларда, укроп, малиналарда, ушуларда бар дейт, шпинат, земляникаларда бар экен. Молибден стимулирует обмен веществ, помогает нормальному расщеплению жиров, дейт. Заттардын алмашууна жардам берет, анан помогает нормальному расщеплению жиров. Майлардын жакшы майдалануусуна жардам берет экен. Молибден жетишпесе эмне болот? Нарушение липидного, жирового и углеводного обмена веществ. Углевод же майлардын мындай зат алмашуусуна көйгөй болушу мүмкүн, молибден жетишпесе. Молибден эми сүттө, молочный продуктларда, ушулар бобовыйларда бар дейт. Селен замедляет процесс старения, картаюуну азайтат экен, селен. Укрепляет иммунитет күчөтөт дейт. Снижение иммунитета, эгер жетишпесе, иммунитет алсызырашы мүмкүн экен. Инфекциялар болушу мүмкүн дейт. Виноград, белые грибы, жүзүмдө, ак коз карындарда, деңиз продуктыларында, апельсиновый сок, ушуларда бар экен. Буларды бир өзүңөр окуп, ой жүгүртүп, эсиңерге сактап койсоңуз жакшы, керек. Хром, фтор, йод дейт. Хром контролирует переработку сахаров и прочих углеводов, весельной обмен дейт. Сахарлардын, углеводдордун обработкасына контролдойт экен. Повышение сахара в крови, эгер жетишпесе, сахардын канда көбөйүп кетиши болушу мүмкүн экен. Нарушение усвоения глюкозы, глюкозанын алынуусунда проблема болушу мүмкүн. При длительном дефиците может развиться диабет, диабеттин экинчи түрү пайда болушу мүмкүн экен. Хром эми цельнозерновые продукты дейт. Криптерде, морепродуктыларда бар дейт, деңиз азыктарында. Фтор участвует в формировании твердых тканей зубов и зубной эмали дейт. Зубной эмальга фтор керек экен. Тишке фтор керек экен. Баарын мындай майдалап жаттап отурушун кереги жок. Фтор жетишпесе, хрупкость зубной эмальга зыян бериши мүмкүн экен. Десин, мындай тишибиздин асты жагына оорушу мүмкүн дейт, шишиши. Фтор каякта бар? Суу менен, фтор поступает в основном с питьевой водой дейт. Суу менен келет экен, значит, фторчу. Еще море деңиз азыктарында болушу мүмкүн экен. Йод отвечает за работу щитовидной железы. Щитовидный железанын иштөөсүнө жардам берет дейт. Контролирует йод щитовидный железа калкан без окулау, кыргызчасы ошонун жардам берет экен. Эндокриндик системанын иштөөсүн контролдойт экен. Йод жетишпесе, мондай зоб пайда болушу мүмкүн экен. Возрост увеличение щитовидной железы дейт. Эгер йод жетишпесе, мондай мойнунун могул жеринде безде шишип кетиши мүмкүн экен. Эгер йод жетишпесе, жаш ребенок перестает расти. Өсүүсүнө көйгөй болушу мүмкүн экен. Может задерживать умственное развитие у детей дейт. Йод жетишпесе, менталдык бир көйгөйгө алып келиши мүмкүн экен йод. Бул эми морской капустада, деңиз азыктарында, редька, ревень капусталарда бар дейт. Буларга маани берип, карап, жазып, жаттап чыккыла, экзамендерде келип калышы мүмкүн. Кальций придает прочность костям и зубам дейт. Тиштерге анан кийин сөөгкө катуулук берет. Отвечает за упругость мышц и внутренних органов. Необходим для нормальной возбудимости нервной системы и сыртывания крови дейт. Кан агууга дагы керек экен. Көп суралат да ушуларчы. В боли, костях и мышцах мышечные судороги дейт.
чарчаган кабалга алып келиши мүмкүн эгер кальций жетишпесе. Остеопорозго алып келиши мүмкүн экен. Тусклые блеклые волосы дейт. Ломкие ногти дейт. Разрушение зубов и воспаление десен дейт. Кальций жетишпесе. Эми бул сүт азыктарында шпинат, баклажан, огурцы, салаттарда бар дейт. Кальций обеспечивает нормальную работу сердца. Жүрөктүн жакшы иштешине керек экен. За введение жидкости организмден калий кээ-бир нерселердин сыртка чыгуусуна керек экен. Регулирует водный баланс. Суунун балансын регуляция кылат экен. Эгер калий жетишпесе, сердечно-сосудистый заболеваниялар, кан тамырларда, жүрөктө көбөй болушу мүмкүн. Лишне жидкость отек болушу мүмкүн. Ткандарда өтө ашыкча суюктук болуп кетиши мүмкүн. Калий каякта бар? Печеный или сваренный в жире картофель дейт. Картошка дейт, курага. Овощ, фрукталарда, ягодаларда, шоколадта, балыкта, этте, кой этинде дейт. Фосфор, магний. Фосфор участвует в производстве белков и строении клеток, способствует восстановлению клеток, клеткалардын кайра восстановлениясына керек экен. Нервный системага керек экен. Эгер фосфор жетишпесе, тиштер бузулушу мүмкүн экен. Фосфор каякта бар? Балыкта, сырда, сүт азыктарында, магний сүттө. Анан магний клеткалардын ичиндеги реакцияларды активация кылат экен. Башка минералдардын алуусуна жардам берет экен. Кандайдыр бир рактардан, опухольдордон сактанышы мүмкүн экен. Подергивание век, судороги, чарчаңкы болушу, не менее покалывание в ногах, мушки вперед глазами дейт. Нарушение равновесия, тексалыктуулуктун бузулушу, утомляемость, чарчаңкы баягындай абалдар алып келиши мүмкүн экен, магний жетишпесечи. Зеленые листовые овощи, орех, мед, овсяная и гречневая крупа дейт, ушуларда бар экен. Эми ушуларды жазып, ой жүгүртүп, өзүңөр салыштырып жакшы жаттап койгула. Толук жаттабагыла, бирок ар бирине кичинеден болсо дагы билгиле. Бул силердин ой жүгүртүүңөргө, жерде ой жүгүртүүгө пайдасы тийиши мүмкүн. Анан олимпиадаларда мүмкүн суралып калат. Эгер олимпиадага катыша тургандар болсо. Шуну жаттагыла. Ошол бүгүнкү ушул жерден токтотолу. Калганын кийинки сабакта улантабыз. Суроолоруңар болсо Телеграмдан кайрылсаңар болот.